Ассаламу алейкум достор. Баарыңыздарга Американын Нью-Джерси штатынан чоң салам. Мен Бронкс деген жерге жүк алып келгем. 2 күн ушул жакты кыдырып жүрдүм. Бронкс, Квинс, Бруклин деп. Трак менен иштегенде ушул район Америка боюнча эң сложный районда. Трафик, машиналар көп. GPS-ин көрсөтпөй калат эчтекеничи. Ошон үчүн кийин мекендештерибиз тракта иштеп калса, ушул жерге башында келбеш керек да. Кичине опыт алып, бир жарым жылча иштегенче бул жакка келбеш керек. Анан бүгүн абдан кызык видео болот. Мен деген азыр бош убакыт болуп калып отургам. 5 ай тракта иштеп канча пайда түштү, ошону карап отургамда. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Кыргыз жигиттери Америкага келип тракта иштесе 5 айда канча пайда көрөт. Таза пайдасын чыгарабыз да азырчы. Анда баштайлы. Мен мол китепти 2018 жылдын 14 майынан баштап жүргүзүп келтим да. Ушу KG Line компаниясына киргенден баштап жүргүзүп келтим. Ошондон бери тракта иштеген отчеттун бүт баары ушул жерде да. Азыр мен сиздерге монтип подряд 5 айдын результатын көрсөтүп берейин. Кийин сиздер келсеңиз дагы келип тракта иштеп калсаңыздар мекендештер, атайын сиздерге түшүндүрүп берип атам. Ушундай отчетту сиздер дагы жүргүзөсүздөр тактык үчүн. Мына өткөндө мен 2 видео тарткам ушул боюнча, 1 айдан көрсөткөм, азыр 5 айдын итогун чыгарабыз. Бул жерде барак, 2 барак 4кө бөлүнгөн. Бул 1-чи жума, 2-чи жума, 3-чү жума, 4-чү жума. Анан бул жерде алынган жүктөр Агаядан Пенсильвания, Пенсильваниядан Нью-Джерсиге, Нью-Джерсиден Агаяга, Агаядан кайра Нью-Джерсиге, Нью-Йорктон Теннессиге, Теннессиден Вермонтка алыныптыр да. Ошол жумада жүктөрдүн баасы мен $10,991 алыптырмын, 3,992 километр айдаптырмын. Анан бүт расходтордун баарын чыгаргандан кийин ушул 10,991ден биздин компания KG Line 12%-ын кармап калат. EQF деген бул insurance, safety дегендердин баары кармалат. Анан мен трейлерим ремонт болчу, мен трейлер дагы рентке алгам да биздин компаниядан $180. Анан дизель куйгам $2,158 өзүмдүн акчаман да. Ошентип бүт расходтун баарын түшкөн акчадан алып салгандан кийин накта пайдасы бир жумада $6,964 болду. Бул 2-чи жума. Ошондой эле 3 жүк алынды, $6,425 алынды. Бүт расходтун баарын чыгаргандан кийин $4,065 бул бир жуманын пайдасы. Бул 3-чү жума кетти. 3 жүк $7,350 гросс алынды. Бул общий жүктөрдүн баасы. Бүт расходтордун баарын чыгаргандан кийин $2,272 накта пайда түштү. Бул 4-чү жума. Ошондой эле бул каяка бардым? Канзас, Пенсильвания $3,600 жүк. Ошондо итогу $10,600 жүк алынды бир жуманын ичинде. Анан расходтордун бүт баарын алып салгандан кийин накта пайдасы $6,559.64 бул бир жумада түшкөн накта пайда да. Анан бул бир ай бүткөндө мен километражын чыгарып койгом. Бир айда канча километр жүрдүм деп. Мен бир айдын ичинде 16,691 километр, мен майлды километрге алмаштырып койдум. Ошондо бир айда 16,691 километр жүрүптүрмүн. Ошондо ошо бир айдын накта пайдасы $19,860 экен да. Ошондо бул бир ай бүттү деп коелу. 2-чи ай башталды. 2-чи айда да ушундай эле отчеттор жүргүздүм. Сиздерге түшүндүрүп бербей эле коеюн, баарыңар түшүндүңөр. Мына 9301 биринчи жуманын гроссу
жүк алынды. Бул расходтор, ошондо пайдасы $4193 бир жумадан накта пайда. Экинчи жуманын пайдасы $4200, үчүнчүнүкү $2673, төртүнчү жуманыкы $5707 пайда болду. Ошондо мен 16691 километр жүрдүм бир айдын ичинде. Ошол экинчи ай, бул экинчи айдын пайдасы $16775. Бул накта пайда да. Расходтордун бүт баарын алып салгандан кийин. Үчүнчү жумага кеттик. Үчүнчү жуманы көрүп атасыздар. Үчүнчү жума деле ошондой. Бул накта түшкөн пайда. Булардын баары ошо накта пайдасы. Расходтордун бүт баары чыгарылгандан кийин жүк алың ушул эмиякта бүт баары көрсөтүлгөн. Ошондо мен бул үчүнчү айда $16860 пайда түшүрүптүрмүн да. 18344 километр жүрүптүрмүн. Бул төртүнчү айдыкы мен ошо бир видео жасаганда ушул айдыкын көрсөткөм. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жума ушул жуманы көрсөтүп, расходтордун бүт баарын санап, анан аягында пайдасын чыгаргам. Төртүнчү айдын пайдасы $18630 болду. 17473 километр жүрүптүрмүн да. Анан эң акыркы азыр иштеп атам, мына 14 июнь 2021. Азыр мен үйгө кетем, мына Нью-Джерси Агаяга эртең жүк алам $1500. Ошондо жуманын аягында $8325 гросс алам да. Жүктүн басы ушунча болот, расходду чыгарам. Ошондо 19820 кечирип коесуздар, бул итог экен да. Ошондо бул айда биринчи жуманын түшкөн пайдасы 6242, экинчи жуманыкы 3037, үчүнчү жуманыкы 5093, анан акыркы ушул жуманын пайдасы 5456. Ошондо акыркы айдын итогун чыгарганда биздин пайда бир айда $10828 накта пайда түштү, бүт расходторду алып салгандан кийин. Анан бул айда мен 17121 километр жүрүптүрмүн да. Анан азыр общий итогун чыгарабыз, достор. Жанатан бери отуруп мен санап чыктым. Сиздерге анча көрүнбөй калышы мүмкүн, анткени кеч кирип калды. Саат деген азыр канча болуп калды? 8 болуп калды го дейм, кечки 8. Анан бул жака итогун чыгардым. 5 айдын Америкадагы иштеп аткан кыргыз трак айдаган жигиттердин 5 ай иштегендеги пайдасы. Бул мыякта ай жазылган, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи ай. Мен жанагы китептен эле көчүрүп жаздым да. Бул накта пайдалар 1-чи айдыкы, 2-чи айдыкы, 3-чү, 4-чү, 5-чи айдыкы. Ошо 5-өн кошкондо 5 айдын ичиндеги накта түшкөн пайда $91828 болуптур да. Анан 5 айда общий айдалган километраж мен 88108 километр айдаптырмын. Бул майылдан километрге которулду. Ошондо ушул $90828 сомго которгондо мен 5 айда тапкан пайдам $7.724.052 болуптур да. Достор, эмнеге мен Америкага келиңиздер деп булам айтам да. Кээ бир кишилер айтат болуш керек, бул эмне YouTube'дан канал ачып алып эле кыргыз жигиттерин, кыздарын Америкага кел деп эле улам эле сайрап атат депчи. Мен ушунун бүт баарын көрүп атам да. Көрүп атам, анан Кыргызстанда мен средний зарплата деп $150 алабы Кыргызстанда. Мен $150 деп чыгарып атам да, азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Мына мен 5 айда тапкан пайда накта пайда. Мен эмнеге накта пайда деп атам? Анткени жана могу 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи айда мен ар бир ай сайын $2292 трак үчүн төлөп аттым да. Эгер мен тракка төлөбөсөм, $11500 мояка пайда болуп кошулмак. Макул, мен деген ошол силер тракка төлөгөн жоктун деп коеюн. Могу айына $2292 мен үчүн жашаганга кенен жетмек.
квартирамды төлөгөнгө да жетмек, тамак ашка да жетмек, кийингенге жетмек. Ар бир ай сайын 5 айда ар бир ай сайын $2292 коротсом. Ошон үчүн мен мыякта көрсөткөн сумманы накта пайда деп атам да. Мына мен 5 айда тапкан пайда 7.724.000 элеки сом болду да, сом. Кыргызстанда средний зарплата деп мен точно билбей атам, мен $150 деп атам да. Биздин көп жарандар бар да. Айлыгы $150 менен иштеп аткан адамды алып атам, мекендешимде Кыргызстанда жашап. Ошондо $150 сомго которгондо 12.600 сом болот экен да. Макул, айына $12.600 тапса, мен 5 айда тапкан акчаны ушул суммага бөлгөндө биздин Кыргызстандагы жараныбыз 613 ай иштеш керек экен да. Могул сумманы табыш үчүн. 613'tü айды биз 12 жылга бөлүп койгондо 51 жыл экен да. Мен 7.724.000 элеки сомду 5 айда таптым. Ушул сумманы Кыргызстандагы менин мекендешим $150 айына тапса 51 жыл иштеш керек экен. Элестеткиле айырмасын. 51 жыл иштеш керек экен. Адам 24 жашында университетти бүтүп жумушка кирди деп коелу. Плюс 51 жыл иштесин. 51 жыл иштегенден кийин ал адам 75ке чыгып атат. 75 жашка чыгып атат. Макул, 75 жашка чейин иштеп пенсияга чыксын деп коелу. 75 жашка чыгып пенсияга чыкты, 51 жыл иштеп 24 жаштагы бала. Ошондо ушу сумманы табат экен. 7.724.000 элеки сомду. А кыргыз жигиттери Америкада тракта иштеген 5 айда табат атат да. Экөөнүн айырмасын карайлы. Биз 5 айда тапкан акчаны Кыргызстандагы жараныбыз 51 жыл иштеш керек экен да. 51 жыл иштеш керек экен. Ошон үчүн достор, мен ар бир эле видеомдо айтып атам сиздерге. Жеткирейин кандай айырмачылык деп. Мына 51 жыл иштеп ушу 5 айда тапкан сумманы Америка келип тракта 5 ай эмес 1 жыл иштеп коюп 15 миллион сомду табып алып Кыргызстанга кетип жашай берсе болот да. Хотя 1 жыл иштесе. Ошон үчүн грин карта ойноңуздар деп атам да. Грин карта ойноңуздар, жыл сайын ойноңуздар, экинчи жыл ойноңуздар, үчүнчү жыл ойноңуздар. Грин карта утуп алсаңыздар, сиздер мияка келгенден кийин 2-3 айдан кийин бардык нерселерге жетесиңер, праваңарды аласыңар, СДЛ'ди алып тракта иштейсиңер, өзүңөр трейлер сатып аласыңар, өзүңөр трак сатып аласыңар. Анан 5 айда болбосо дагы мына жарым жылда 7 миллион, 8 миллион акча тапсаңар. Абдан сонун болот да. Ошон үчүн мен улам видео чыгарып айтып атканым ошондой. Көңүл бургандарыңыз үчүн чоң рахмат. Мен азыр Нью-Джерси штатындамын. Нью-Джерси штатында единственный 250 трак баткан рестерия бар да. Мен жана дрон учуруп ошону тарттым. Азыр ошо рестерияны көрүңүздөр. Мен өткөндө бир видеодо айткам, качан 100 видео тартып YouTube'га койгондон кийин отпускага чыгам деп. Ушул акыркы видео, бир айга отпускага кеттим. 100 видео болду ушуну менен. Шашпай каналга жазылып, комментария жазып, видеолорду көрүп туруңуздар. Мен бир айдан кийин каналга кайра жакшы видеолорду чыгара баштайм. Анан бош болуп калсам баягы видео тартып кичине көнүп калат экенсиң.
тамак ичким келет го, ошо сыяктуу болуп. Анан мен да ошо 1 ай отпускада жүргөндө жакшынакай 5-6 видео тартам. Бул мектептер жөнүндө, образование кандай берилет, баягы мектеп Америкада 3кө бөлүнөт. Ошол кайсы уровеньге чейин кайсы мектепте окуйт, андан кийин кайсы мектепте окуйт, анан кайсы мектепте окуйт. Мыякта кызык нерселер көп. Жыл сайын балдар классташтар менен 1-класстан баштап 10-11 класска чейин окубайт. Жыл сайын алмаштырып, чабыштырып турат. Көп кызык нерселер бар. Дагы астага койгон көп пландар бар. Ошолор жөнүндө дагы көп видеолор болот. Дагы 1000 катталуучу болгондо $150 ойнотобуз, андан кийин да ойнотобуз, андан кийин да ойнотобуз. Ошол оюндан утуп алган призиңерге балдарыңарга конфет алып берип, көңүлдөрүн көтөрүп койсун деген жакшынакай ой менен кээде оюн уюштуруп коюп атам. Көңүл бургандарыңыз үчүн чоң рахмат. Мекендештерге чоң салам, бардык мекендештерге салам. Казакстандагы, Россиядагы, Германиядагы, Япониядагы, Мексикадагы, Америкадагы бардык мекендештерге чоң салам. Аман болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.